Саламатсыздарбы, урматтуу Жалпы Факт Page YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Сафари кыймылынын мүчөсү Эртай Исхаков мырза конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык. Assalamu alaikum. Бүгүн биз сиз менен ушул өлкөгө оң рулдуу унааларды алып кирүү боюнча маектешебиз. Алгач эле сурообузду узатсак, ушул өлкөгө негизи оң рулдуу унааларды алып келиш керекпи? Алып келсе зыяны кандай, пайдасы кандай? Албетте алып келүү керек, анткени бул биринчиден мезгилдин талабы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин рынокто жаңы машиналардын саны абдан азайып кетти. Элдин баары эски машинага отуруп калышты, жана ошондой эле баалар асманга чыгып кетти. Эски машиналарды алгандан кийин дагы алардын ремонту, запчасти дагы кымбат. Ошол эле учурда Кыргызстанга оң рулдуу унаалар кирип жатат, Кыргызстанда кенен кесир жүрүп жатышат. Эмне себептен ошол оң рулдуу унааларды мыйзам түрүндө Кыргызстанга пайдасын, элге пайдасын тийгизе тургандай кылып алып келдиргенге биз шарт түзүп берип койбосок болбойт. Мисалы, Армениядан, Абхазиядан, ошол эле Россиядан оң рулдуу унаалар аябай көп келип жатышат. Ошол жактын гос номери менен. Бирок Кыргызстанга келгенде эч кандай налог төлөшпөйт, растаможкага акчасын төлөшпөйт, жана ошондой эле айып пулдарды төлөшпөйт. Жана сапаты дагы анча жакшы эмес. Катализаторлорун ошол башка мамлекеттен кесип калып, Кыргызстанга жанакындай уулуу заттарды чыгара тургандай унааларды жөнөтүп атышат. Ошол эле унааларды биз түзмө-түз ошол башка мамлекеттен алып келдирбей эле түз Япониянын өзүнөн алсак болот. Ошол менен биз таможенный союздабыз, ЕСте. Арменияга кирет Япон унаалары. Ошол жактын армянский номер менен Кыргызстанга келет. Ошол эле Абхазия, мисалы үчүн башка мамлекет такыр эле ал жактан да келип атат. Россиядан келип атат. Россиянын Владивосток ошол жак аймагында 95% унаалар оң рулдуу. Анткени ал жакта ошондой мыйзам иштейт. Алар ал жака болот деген. Эмне үчүн бизге болбойт? Биз эмнеге айдасак болбойт экен? Кыргызстанда өзүңөр билгендей эле азыр бюджетте акча аз. Бул келе турган болсо, бул мыйзам кабыл турган болсо, аябай чоң акча казынага түшмөк да. Ар бир машинадан эле растаможкасынан канча деген акча түшсө, бул дагы болсо бизге пайда болмок. Ал эми ушул оң рулдуу унааларды киргизбейбиз деп чектөө койгон, бирок мунун себеби жол коопсуздугундай авариялар көбөйүп кетти дегендиктен токтотуп алышты. Азыркы учурда авариялар азайып кетти деген. Эми 2015-жылы азайткан, токтоткон оң рулдуу унаалар ДТП болуп атат деп. Бирок ДТП токтогон жокко. Анда токтоп калыш керек эле да. Ал ДТП болгон, ал рулдун оң жагы же сол жагында болгондон эмес да. Ал болгону айдоочуларга ошол пара алып, аларды кое берип, протокол жазбастан, коррупциянын айынан. Айдоочулук көлүктөрдү автошколадан саткан себептен, көчөдөгү знактардын жетишпегендиги, жолдогу инфраструктуранын оңолбогону, бул ушундан бул нерсе. Эч кандай бул рульга азыр сурап көрүңүз, мына көчөгө чыгып каалаган айдоочудан сурасаңыз, оң рульда унада отурган бизде таксилер көп, шаар ичинде көрөсүздөр, бүт машинанын баары эле көбүнчөсү оң рулдуу таксилердики. Алардан сурап көрсөңүз, эч кандай бул жакта зыяны жок. Болгону эле бир момент бар. Ошол шаар аралык каттаганда эле ошол жактан обгонго чыкканда бир аз кооптуу, бирок ал нерсени дагы эгер эрежени сактап чыга турган болсо, эч кандай проблема жок бул жерде. Бүгүн ушу жогорку кеңеште депутат Малим Маматалиев маселе көтөрдү. Эгер оң рулдуу унааларды киргизе турган болсок, бир шарт менен киргизишибиз керек деп да. Жанагы обгонго чыкканда аркы тарабын көрсөтүп турган монитор болуш керек депчи. Буга биздин жарандар макул болобу? Эгер коюлса кандай болот? Жарандар ал жака бир камера эмес, 3 камера коюп айдайбыз деп атышат. Бул нерсени колдоп атышат жарандар. Ал эч проблема эмес. Ал астын көргөзгөн камера, мисалы үчүн 1000 сомдун тегерегинде турат да. Монитор ал дагы бир 1000 сомдун тегерегинде турат. Баарын биригип 3000 сомго коюп койсо, бул көп деле акча эмес да бул. Ошол эле учурдан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул оң рулдуу унааларга киргизбейбиз деп каршылап атат. Бул эмне себептен каршылап атат мындай? Сиздин пикириңизче? Ал өзүнүн каршылыгын айтып кетпеди. Эгерде оң рулдуу унааларды киргизе турган болсок, коңшу мамлекеттерден ошол эле оң рулдуу эски машиналар келет дейт да. Корея, Кытай деп да. Бизге Кореядан машина
уна келген жок да. Биздин талап бул оң рулдуу унааларды Япониядан канап келүү. То есть башка мамлекеттен бизге керек эмес. Ошол Кореядан, Кытайдан бизге Япониядан керек. Ошо Акылбек Жапаров, правительственный премьер-министр айткандай эле, азыркы учурда эски машиналар хлам деп коет. Ошолор келбей эле. Азырда келип атат сол руль менен, бирок жылы өтө эски. Андан көрөк Япониядан алып келип, мыйзамды Япониядан гана чыга турган свежий унааларга эле уруксат берилиш керек. Жана ошондой эле оң рулдуу унаалар башка мамлекеттен бизге керек эмес. Азыр сурап көрсөңүз, оң рулдуу унаалар кайдан келсин деп, эл айтат бир гана Япониядан деп. Себеби Японияда Техас мотор деген күчтүү, ал жакта мыйзам катуу иштейт. Ал жактан келген унаалардын 100% катализатору бар. Сапаттуу да мисалы. Сапаттуу. Анан ошо унаалардын кымбаттап кетишин да ошол Япониядан келбейт, оң рулдуу машиналар келбей атат деп салыштырып атат да. Бирок базарга чыксаңыз, сол рулдагы унаалар кымбат болуп атпайбы? Кандай болуп атат? Бул кымбат болот. өкөтөн кымбат. Бул деген азыр 5 жылдык болуп атпайбы? Растамошкачы. Ошол нерсени дагы бизден эң биринчи талап бул оң рулдуу унаалар келишин, уруксат берүүсүн Кыргызстанда айдаганга. Себеби ансы деле келип атышат, бирок башка мамлекет номер менен. Башка мамлекеттерде уруксат берилип атат, бизге да уруксат берсин. Экономическая справедливость. Экинчиси, жылы убактылуу болсо дагы, балким 3 жылга береби чектөө уруксатты. Ошол да бир 15 жылдык унааларга уруксат берүү. Себеби 5 жылдык эле унааларга уруксат берип койсо, бул 5 жылдык машиналар дагы эле кымбат боло берет да. Ошон үчүн 2006-жылкыдан баштаса, бүгүнкү күндөгү бул 15 жылдык, 2022-ни санабаганда, ошондо баалары мурунку япошкалар кирип турган убакытка 2015-жылга чейин кандай болсо, азыркы эсеп менен, болжол менен ошондой эле келиш керек да, азыркыдагы. Мурункудай эле арзан болот. Азыр ошо оң рулдуу унааларды киргизсе, унаалар арзандайт деп ойлойсузбу? Бүгүнкү күндө азыр мына япошкалардын баасы, жалпы деги эле унаалардын баасы түшө баштады. Ушул маалымат 9-февралдан бери коомчулукта катуу талкуу башталды. Сурап көрсөңүз болот, сайттарга кирип, элдер мага жазып атышат, баалар түшө баштады дейт. Жана ошондой эле үчүнчү негизги талап, бул биринчиси япошкалар, экинчиси 15 жылдык унаалар ичинде чыккарыл. Үчүнчүсү бул таможенный пошлинаны ошол эски 2015-жылга чейинки сетка менен чыгарса элге жакшы болот эле да. Бул эми растамошканын баасын билесиздер, бүгүнкү күндө растамошканын баасы өтө кымбат эски машиналарга. Анан кийинки суроо болсун, азыр ушул алыс жолго аттаган таксисттерди айталы, Ош Бишкек болобу башка. Ошол жалаң эле оң рулдуу унаалар да, анан элдин көбү да айтып атат ушул стептер жана башка ошо оң рулдуу унаалардын жүргөндүгүнө байланыштуу авариялар, жол кырсыктар көп болот дейт да. Анан оң рулдуу киргизип туруп, ошол алыс жолго чыккан унааларды, таксилерди кандай чектөө коюш керекпи? Бул жагынан мен айтат элем, именно ушул мисалы үчүн Бишкек Ош, Бишкек Талас, Ысык көл жана Арынга каттаган именно жанагындай 7 орундуу унаалар менен ташып кетмеспи, минивендер менен. Ошолордун айдоочуларына кандайдыр бир мыйзам жол менен алар эрежени бузбагандай кылып бир нерсе түзүп койсо болот, мүмкүн да бул нерсени. Азыр эгер айта турган болсоңуз, кээ бир жарандар айтып атат, биз оң рулдуу унаа келе турган болсо, биз кайра автошколада окуп, кайра эрежени үйрөнүп, биз айданга даярбыз депчи. Ушундай бир шарт түзүп койсо, бул нерсе оңой эле жасаса болот да. Болгону бул нерсеге контроль керек. Контролду ким кылат? Власть кылат. Власть эмне кылыш керек? Коррупция болбош керек. Ошондо бул нерсени оңой эле чечип койсо болот. Демек оң рулдуу унаалардын ушул жол кырсыгына табылгандыгына, праваны сатып алгандыгын. Ооба. Ал сол рулдагы, оң рулдагы айдоочулук көлүктөр сатылып келген. Акыркы 10 жылдын ичинде 2010-жылдан баштап алганда 10 миңден ашуун адам көз жумуптур. Элестетиңиз, жылына мындайча айтканда 1000 адамдан өлүп жатат да. Азыр айтып жатат эми тонировка боюнча дагычы. Андан чыккан акчаны келгиле инвалидтерге жумшайлык, келгиле там соц жумшайлык дейт. Бирок ошол нерсенин баарын мындайча айтканда ДТП эмне үчүн болуп атат? Адамдардын жаны эмне үчүн кетип атат? Ошол нерсенин маселесин чечкенге жумшаш керек. Ошол нерсени караш керек да. Ошону айдоочулук көлүк берилгенден баштап, машинаны сатып алып, машинанын айдап чыгып, жолдон мыйзам сактаса, сактабайбы, ошону көзөмөл кыла турган мамлекеттик органдардын да шалаакылыгы да. Ошол эле мына ГОБДДнын шалаакылыгы. Анан ушул праваны сатып алыш деп коебуз. Праваны сатып алганга биздин жарандар ошо окуусу келбей атабы же оңой көрүп эле ошол акчага сатып алып атабы? Кайсыл жерде
сунуш айтат элеңиз. Кайсыл жерде коррупция оңой болсо, жеңил боло турган болсо, кайсыл жерде мамлекеттик кызматкерлердин бир кандайдыр колдорун оңой сатып ала турган жагдай түзүлсө, жарандар дайыма жеңил жагына качат да. Эки нерсени коюп берсе, бирөөсү жеңил, бирок акча бериш керек десе, жарандар ошол нерсеге бул мындайча айтканда бул природа да. Ошол себептен биринчи очерет өкмөттө колунда мындай власть болгондуктан ошол жактан башташ керек да. Эки жооп болду бүгүнкү күндө. Ушул оң рулдуу автоунаалар боюнча мамлекет тараптан. Бул биринчиси ГОБДдын начальниги Азамат Исраилов эң биринчи эле үн катты бул тууралуу. Эмне үчүн каршы экенин билгизип, себеби оң рулдуу унаалар көп ДТПга учурайт деп айтты да, бирок ошол учурда статистикасын көргөзгөн жок, канча оң рулдуу унаалар ДТПга түшөт жана канча сол рулдуу унаалар процентный соотношение. Бул нерсени эч ким айткан жок. То есть биринчиси, эгерде ушуга каршы боло турган болсо, анда Кыргызстанда оң рулдуу унааларды таптакыр эле токтотуш керек болчу, же болбосо четтен келген башка унаалардын дагы кирүүсүн мыйзам түрүндө жаап коюш керек эле. Бирок жапкан жок, улам кирип атат. Эмнеге анда япошка каршы болот? Бул бир. Экинчиси, Акылбек Жапаров айтты, эгерде оң рулдуу унаалар кире турган болсо, анда эски унаалар келет деп. Ал нерсени тыйып коюш оңой эле. Болгону Япониянын өзүнөн гана оң рулдуу унаа кирсин, башка мамлекеттен, Таможен союздан болобу же Америкадан болобу оң руль кирбесин. Болду, ошо менен маселе чечилет. Болгону түз япошкаларды таза келип баштайт. 9 февралдан кийин бул жакшы кабарды уккандан кийин биз соц тармактарда элдерге айтып, бул маалыматты бөлүшүп баштадык. Ошол күнү биз Telegram канал колдоочуларды топтойбуз деп жарыя кылганбыз. Бир сутканын ичинде Кыргызстан боюнча 10 миңден ашуун жарандар ушул группага чогулуп калды. Бул өтө эле феномен да, бир күндө мынчалык көп адам чогулуу болгон эмес. Анткени бул билгизет элдин каалоосу экен, элдин тилеги экен. Бирок тилекке каршы эртеси эле эмнедир себептерден Telegram биздин группаны өчүрүп, бизди блокко салып койду. Биз кайра группа ачтык эле, эми кайра 6000ге азыр чукулдап калдык. Жана ошондой эле онлайн петиция жарыялаганбыз. Бул биздин өкмөткө, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешке жана президентке арынып, ошону дагы колдоп, кол коюп бериңиздер. Чоң рахмат, Эртай мырза. Ушун менен биздин маек соңуна чыкты. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат.